Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel mursalin. Seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı bir tuğandar. Жараткан мейірімді Аллах бүгінгі күнімізді берекелі болсын. Жашоодо билип билбестен кылган кемчилик каталарыбыз аябагандай көп. Аллахым барын кечирип, ошондой эле биздин негизги максатыбыз болгон акыреттеги, бейиштеги даражаларыбызды жараткан бийик кылсын. Тугандар, бүгүнкү биздин темабыз дин башкармалык тарабынан коюлган зина тууралуу тема экен. Мына ушул нерсеге иншаллах туугандар топтолуп кетебиз. Биздин шариятыбыз ар дайым адам затына пайдалуу нерселерди гана тартуулап келет деп дайым айтып келебиз. Адам затына зыян боло турган нерсени эч качан жер жана асмандарды жараткан, адам затын жараткан, данышман, билими чексиз болгон Аллах Таала адамга зыян алып келе турган нерселерди эч качан бизге буйрук кылып бербейт болчу. Биздин шариятыбыз туугандар бир гана жакшылыктарды алып келет. Кээ бир инсандарга мына ушул динибиздеги болгон чектөөлөр ушундай бир дискомфорт тартуулап жаткан болсо, туугандар бул дискомфортту биз баарыбыз тартабыз бул дүйнөдө. Адам баласы жаштыгынан баштап дискомфорт тартат. Жаштыгынан, кичинекейсинен окугусу келбейт, иштегиси келбейт, жалкоолук болот. Дайыма мына ошол зарыл болгон нерселерден адам качып, өзүн алып качып, мына ошентип жашоп уланып келе берет. Адамдын эгерде ошол табиятына жагымсыз болгон нерсе болсо, демек бул нерсе туура эмес экен дегенди аңдатпайт. Мисалы, туугандар мына ошол аялдарыбызга болгон хижаб маселеси. Хижаб маселеси дагы бул жөн жерден парыз болгон жок. Бул бир гана аял затына таандык нерсе эмес эле. Мына азыр туугандар Аллах Тааланын бир аятына токтолуп кетемин. Аллах субханаху таала айтып атат: "Куллил муъминина ягудду мин абсарихим ва яхфазу фуружахум. Залика азка лахум." Аллах мына ушул аятында айтып атат: "Имандуу эркектерге, о Мухаммад, айт, көздөрүн жабышсын. Тыюу салынган нерселерге карагандан көздөрдү токтотушсын. Аврат, тыюу салынган нерселер, туугандар, бул адамдын авраты. Эркектин авратын караган болбойт. Ошондой эле аялдын авратын караган болбойт. Бул дегени баягы бизде илгери гигиена деп общий баняга тазик менен мочалка самын көтөрүп кирип кетип, эч кандай баягы материя менен мындай тосуп облачаться эткени уруксат бербей, бул гигиенага каршы келет деп мына ошол нерсени милдеттүү түрдө адамдарга таңуулап келишкен. Бирок ошол нерсе эркектердин общий банясы болсо дагы мына ошол нерсе туугандар ачынып жүрүш эмес, караган болбойт. Эркек эркектин авратын, аял аялдын авратын караган болбойт. Аллах Таала туугандар бизге эгерде бир нерсени тыюу салган болсо, демек биз айткандай, демек ичинде жакшылык нерселерди камтыгандыр. Биз билбеген. Тяжело в учении, легко в бою дейт. Окуу кезде устаздын баягы каттуу турганы, шакиртке болгон ошондой кичине бир строгий анын мамилеси, бул шакирт тарабынан бул нерсе түшүнбөстүк менен кабыл алынышы мүмкүн. Мени устаз жактырбайт, жакшы көрбөйт деген сыяктуу эле ата энеси өздөрүнүн балдарын ошентип тарбиялап баштаган кезде алар дагы ошондой ойго кетет. Мен жакшы көрбөйт, мен жаман көрөт. Эгерде ошол тарбиясын жоң койсоң, эртең эң жеткен баягы көчөдө жүргөн пайдасыз аболтустардын пайда болушу дал ошол нерседен келип чыгат. Эркелетип жүрүп, ата энелер өздөрүнүн балдарына чоң зулум жасашат. Анын келечегине балта чабышат. Ата энелер, устаз залым болбосо шакирт алым болбойт деген ушундай сөз бар. Бул дегени, эгерде ошол окуу, тарбия берүү ошондой бир строгий бир сүрөттө болбосо, туугандар, бул нерсе эч кандай мөмө бербейт. Бирок ошол кезде дагы эми шакирттериң чоң бир киши болуп, бул дүйнөдө уже состоявшийся бир личность болуп калгандан кийин 3-4 баласы бар болсо, ал шакирт менен сен дагы эле баягы жаш бала шакирт сыяктуу мамиле жасабайсың. Тамашалап, сүйлөшүп, күлүп, ушундай мамиле жасайсың. Бирок ошол кезде дагы эч качан субординация дегенди унутпаш керек адам. Туугандар, мына ушул мен айтып аткан
дискомфорт. Шариятыбыздагы биздеги милдеттүү түрдө жүктөлгөн нерселер адамдардын баарына бул жага бербейт. 5 убакыт намаз. 5 убакыт намаздын дагы ушул адамдардын жашоосуна кандайдыр бир ошондой көңүлүнө жагымсыз болгон нерсени тартуулашы мүмкүн. Бул макарих деп коебуз. Мисалы туугандар бул эртең мененки багымдат намаз менен ошондой эле куфтан намазы. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтканда: "Афкалус салати алал мунафикина салатул фаджри вал иша". Пайгамбарыбыз айтты, мунафиктарга эң оор болгон намаз бул багымдат намаз жана ошондой эле куфтан намаз. Эмне үчүн дегенде экөөсү тең адамдын уйкусун тартып турган кез. Зекет маселеси туугандар, ал нерсеге да токтолуп кеткенбиз. Албетте инсан өзүнүн бул дүйнөдөгү адам затына таандык болгон ушул табиятына салынган сараңдык деген чувство, ошондой сезим бар. Буну Аллах субханаху ва Куранда айтып атат: "Вахдиратул анфусу шухха", ар бир адамдын ошол табиятына, жанына сараңдык бул таандык нерсе деп айтып атат. Таандык нерсе. Ниса сүрөсүндө келсе дагы бул аял заты мисалы ошол өзүнүн сезимдерин, анын акчасын кызгангандай адамдарда дагы ушул дүйнөгө болгон сараңдык бар. Зекет ошол байлар зекетин чыгарып бериш керек. Бул налогдон, бул мамлекет тарабынан ошол мыйзам негизинде коюлган ошол төлөмдөрдөн сырткары болгон бул закат. Туугандар, бул милдеттүү түрдө төлөнө турган нерсе. Бирок байларга бул нерсе жагымсыз болушу мүмкүн. Байларга жагымсыз болушу мүмкүн. Эмне үчүн? Биз адамдар карыз алганды билебиз, кол менен алабыз дагы. Карыз алганда сен өзүңдүн бирөөнүн акчасын, карыз алганда бирөөнүн акчасын аласың да, анан аны карызды кайтарып берип жаткан кезде сен өзүңдүн акчаңды бересиң. Бул дегени бериш кыйын, кайтарыш кыйын. Ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул жерде дагы эмне деди? Силердин эң жакшыларга, адамдардын арасынан эң жакшылары ахсанукум кадоан, ушул карызды өтөгөндө эң кооз карызды өтөгөн адамдарыңар деп атат. Колуң менен берип, бутуң менен жүрүп жаман көрүп, жек көрүнүп, эң жаман адамдын атына, кейпине түшүп, анан кийин ошол бир күнү жакшылык кылып берип койгон карызың үчүн сен дүйнөдөгү эң жеткен шүмшүккө айланып калбайсың. Эмне үчүн дегенде, мына ошол бул дагы адамдын табиятындагы болгон сараңдык, туугандар. Бул нерсени дагы биз жакшы билишибиз керек. Демек, туугандар, эгерде бул инсандын, адам баласынын бул жашоодогу нафсине же анын каалоолоруна карама каршы келип атса, жакпай жаткан нерсе болсо, ошол нерсени кылбай коюш дегени бул туугандар, демек бул адамга зыян алып келип атат деген ошондой пикирден биз алыс болушубуз керек, туугандар. Мына ушул дүйнөдө адам ушул дүйнө жаатында, айтайлык, мына ушул дүйнө жаатындагы болгон мына ушул жараткан Аллах субханаху ва тааланын жараткан мына ушул системасы, биздин дүйнөдөгү ошол физикалык, илимий, же химия, же биология, бардык ушул билимдерге таандык болгон нерсе. Инсан мына ушул билимдерди эгерде үйрөнө турган болсо дагы, бул адам канча деген өзүнүн кымбат баалуу болгон өмүрүн сарптап, мына ошол нерсенин артынан жүгүрүп, мээнет кылып, канчалаган түндөр уйкусуз калып, курсагы ач калган, мына ошондой нерселер башынан өтөт. Бул жөн келип аткан жок. Тяжело в учении, легко в бою деген нерсе бул мусулмандар же Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын айткан сөзү эмес. Бул жөнөкөй бир адамдын бул дүйнөдөгү айткан нерсеси. Мына ошол баягы биз дайым айтып келебиз го, биз көпчүлүк ушул адамдар мына общечеловеческий, бул дүйнөдөгү общечеловеческий принятый баягы ошондой бир көз караштар, түшүнүктөр, бул адамдын адамгерчилик, гуманизм деген нерседе дагы туугандар айтып келип атпайбызбы? Мына ошол дин жок болсо дагы кээ бир адамдар бар. Намаз окуса, Кудай тааныбаган болсо дагы кээ бир адамдар бар, порядочный адамдар бар. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ошол рундук Сухайб деген сахаба тууралуу, "Ни'мал абду Сухайбун лау лам яхафиллаха лам ясихи" деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул сахаба тууралуу айтып атат. Кандай адам мына ушул сонун инсан, Сухайб деген кандай сонун адам. Эгерде бул адам Аллахтан коркпогондо дагы бул күнөө жасамак эмес dedi. Адамдардын порядочность деген нерсеси бар. Ошол өзүнүн кандай бир чөйрөдө тарбия алып, кайсыл үй бүлөдө бала өнүп өсүп жаткан болсо, мына ошол нерсенин сөзсүз түрдө адамдын келечегине, ал адамдын келечекте мына ошол коомдун ичине кирип атканда готов бир личность катары кириш үчүн баягы кандай деп коет, состоявшийся бир личность болуп, бир коомдун, адамдардын ошондой баягы общий массанын арасына аралашкан кезде анын эң биринчи
фундаментин залбат эткен адамдын үй бүлөсү болот. Ошол баягы качан көрсөң ушул интригадан чыкпаган, ушак менен гыйбаттан бошобогон мына ошондой үй бүлөдөн кандай адам чыгышы мүмкүн туугандар? Дасторкондо общий дасторкон үстүндө отурса, качан көрсөң гыйбат ушактан бошобосо, интригадан башы чыкпаса, жөн отурган кести да интригадан чыкпаса, көрүнгөндү обсуждать этип, көрүнгөндүн этин жеп отурган мына ошондой үй бүлөдөн мен билбейм кандай адам ошол жерден пайда болуп чыгып кетишти. Субханаллах. Албетте, Аллах субхана таала айтып атат: Аллах юхриджу аль-хайя миналь маййит. Аллах таала айтып атат, мынакей ушул тирүүдөн, туугандар, тирүүдөн өлүктү чыгарат, өлүктөн тирүүнү чыгарат деп Аллах субхана таала айткан. Бул дегени не означает же, не значит, что атасы гад болсо, анын баласы дагы ошондой гад болуш керек деген маанини аңдатпайт. Бирок бул очень аябай редкий ушундай бир нерсе. Багы сколько волка не корми, все равно в лес смотрит. Зина, туугандар, мен ушул азыр сөзүм ушул адамга дискомфорт болгон, адамга жагымсыз болгон нерселердин баары демек жаман экен деген нерсени аңдатпайт. Мына мисалы туугандар, Аллах субхана таала Кур'ан Каримде "Ва ин та'удду ни'маталлахи ла тухсуха" деген аят бар. Эгерде силер Алланын берген жакшылыктарын, неаматтарын эсептеп, ихсаун деген сөз араб тилинен буквально смысл бул деген чектөө деген. Туугандар, чектөө. Адам чектелген нерсе бар. Бизде көп деген нерсе чектелген. Айтайлык, мисалы, колундагы палецтер бар, бесконечный эмес, 10го баргандан кийин чектелет, болду. Демек шариятыбызда туугандар биз дайыма айтып келебиз. Аллах субхана ва таала тарабынан, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын тарабынан тыюу салынган арам деген өкүмгө ээ болгон, мына ошол арам өкүмүндөгү болгон нерселер чектелген. То есть алардын баарын сен эсептеп, калькуляция кылып келе турган болсоң, акыры келип ошол жерде чоң жирный точка акырында коюлат. Бирок Аллахтын жакшылыктарына Аллах таала айтып атат: "Ла тухсуха". Ла тухсуха. Кудайдын берген нематтарын силер чектей албайсыңар. Эгерде санап келсеңер, чектей албайсыңар деп. Чекип коюш мүмкүн эмес. Запятой и get туш менен бул дүйнөдө дагы эмнени чектеш мүмкүн. Мына элементарно туугандар, биз кадырына жетпеген адамдын, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, адамдын жакшылыгын көрбөгөн адам Кудайга шүгүр кылбайт деп. Эмне үчүн дегенде дайым айтабыз туугандар, адамдын кылган жакшылыгы ал осязаем, ал материальный поддержка болуш мүмкүн. Адам деген сага моральный поддержка бериш мүмкүн. Морально келип сен кулаңа куюп ошол нерсени далган таптап сага дух бериш мүмкүн. Ушул нерселер кыйын ситуацияларда адамга чындыгында мындай көрүнө жана сезиле турган, көзгө көрүнө болгон ушундай поддержка, бул осязаемый нерсе болуп эсептелет туугандар. Бирок жараткан кудуреттүү Аллах тааланын сага берген жакшылыктарын баарын сен көрбөй жатасың да, аны сезбейсиң. Аны сезиш үчүн мондай коронавируска окшогон да бир илдет келиш керек адамдын затына. Коронавируска окшогон. Сатурация деген мисалы ушул терминди мен эч качан билген эмесмин. Мен медик болбогон үчүн бул сатурация деген эмне экен? Кийин ушул нерсеге ушул коронавирустун конкреттүү түрдө мисалы адамга берип аткан таасирин изилдеп ошол нерсени таанып билиш үчүн бизге керек болду. Ушул нерсенин маалыматына биз ээ болдук. Кудайдын мынакей ушул бизге берип аткан таза абасын, кислородун биз дем ала албай калдык. Ошол сатурация деп адамдын баягы канына аралашып киргизип бере турган кислород, таза абаны адамдын кан тамырына мына ушул өпкө ошол ишин ашыра албай калат. Кислородный голодание башталып, бул адамдын анан мына акырында анан өлүм менен аяктап атат. Карагыла туугандар. Бар нерсенин кадыры жок, аккан арыктын кадыры жок. Качан ошол арык какталып суу жок болуп калган кезде, Алла ушул жерде арык бар эле илгери кандай сонун эле деп, мына ошол кезде адам ошол нерсени сезиш мүмкүн. Бул дүйнөдө биз кадырына жетпей жаткан нерселер толтура, туугандар, толтура. Ал нерсенин кадырына, баркына туугандар биз качан жетебиз? Качан? Адам туугандар баягы жаш өткөн сайын ысык сууктун даамын, өйдө төмөндү, баардык жакшы менен жаманды башынан өткөрүп жүрүп, тажрыйба ашырып, мына ошол тажрыйбасы акыры данышмандык деген менен аякташ керек. Аксакалдын сыйлаш керек, аксакалды сыйлоо керек деген ушул түшүнүк бул бекерден чыккан эмес. Бул дүйнөдө бул жакшы жамандын баарын көрүп, ысык сууктун баарын көрүп, анан кийин бул аксакал болуп ошондой бир аксакал сый урматка татыктуу болгонду. Ошондой бул инсан деген түшүнүккө биз
анан кийин ээ болуп атабыз. Мына ушундай адам болду. 17-18-20 жашар балдар менен дискотекада жер тепкилеп шортачан жүргөн аксакал эмес. Жарышып мен силерден кем эмесмин деп ошентип жүрсө, бул деген туугандар кайсы биздин өзүбүздүн эле ушул кыргызчылыгыбызга ушул нерсе туура келет. Элдин баары кол чапкылап күлүп атса дагы, бирок бул со стороны виднее дегендей, канчалык ушундай бир жагымсыз, канчалык бир жарашыксыз, канчалык ушундай бир хуник бир сүрөт экендигин баары эле көрүп турат. Бирок ошол жерде дагы эме ошол адамдар, субханалла, бул кыскасы адамдарга чын эч нерсе. Аллах Таала Кур'ан Керимде бул адамдын канчалык деңгээлде залым жана канчалык деңгээлде надан экендигин залумун жахул деп Аллах субхана ва таала мына ошол залум дейт. Бул зулум деген сөздөн келип чыккан, жана ошондой эле жахул деп Аллах Таала айтып атат. Бул фаул деген сыйгасы, бул туугандар морфологиясында бул сыйгай мубайлага деп коет. Сыйгай мубайлага дегени бул аябай деген ушундай бир баса белгилеп сүйлөгөн сөздү мына ушундай сыйга менен туугандар сөз келет. Куранда Аллах субхана ва таала жөн эле залым деп койгон жок, залим деп айткан жок, жахил деп айткан жок. Залумун жахул деп Аллах субхана ва таала бул адамдын табиятын сүрөттөп атат. Чексиз зулум жасаган жана ошондой чексиз надан болгон инсан, Баягы философияда бөйрөктөн шыйрак чыгарган дегендей, адамдын укуктары десе, адамдын укугу бул каалаган дүйнөдө каалаган нерсе. Мына ошол зина маселеси туугандар. Мына кээ бир мисал айтайлык, бизде ушундай философтор бар, күйөөсү өтүп кеткен айылга барып келди. Анын түшүнүгүндө бул сооп иш кылып келди. Эмне үчүн? Анын күйөөсү жок болчу. Бул бардагын көңүлүн көтөрүп келди. Эмне? Сооп иш кылып келдим деп, ошентип сооп деп бул нерсени сооп деп жоруп атат туугандар. Мына ушул зинаны Аллах субхана ва таала вала тaqrabu зина деп Куранда Аллах Таала вала taqrabu зина, зинага жакындашпагыла деп. Вала тазну деген жок. Негизи мына ушул араб моундай этиш боло турган болсо, ошондой приказной формасында болгондо вала тазну деген сөз чыкмак. Жок, Аллах субхана ва таала вала taqrabu az-зина деди. Жакындашпагыла деди. Вала taqrabu az-зина. Жакындашпагыла деди. Жакындашпагыла. Бул дегени туугандар баягы ата энеге болгон сый урматты Аллах субхана ва таала Куранда вала taqul lahuma uffin деди. Аллах айтып атат, ата энеңе уф деп үшкүрбө деди. Всё. Ата энеге үшкүрүп коюу Аллах Таала тарабынан тыюу салынып аткан болсо, эми ата энеге карата жек көрүп караган көзү, аны болсо ал ак болду дейт, автоматтык түрдө ак болду. Эгерде бала өзүнүн атасына жек көргөн, сүйлөгөн жок, сөз менен аны урушкан жок, кол менен бул урган жок, бирок бул атасына жек көргөн көз менен мына алаңдап, ошоно алаң эмес, бул кандай деп коет? Акырайып деп койчу эле, мына ошентип карап койгон болсо, бул ак болду дейт. Эми атасы мен сени ак кылдым деп айтыштын дагы шарты жок. Ак болду. Уф деп үшкүрүнүү ата энеге тыюу салынгандан кийин эми башка действиялар, тем более бул нерселер таптакыр ишке ашпашы керек. Болбош керек. Аны сөккөн, аны болбойт. Жакындашпагыла дегени туугандар, бул оюңарга да келбесин. Ошол нерсе поступок силердин оюңарга да келбесин. Ойлогула, ошону жасайм деп да ойлогула. Мен бир кезде адамдар, мусулмандар тарабынан жасалып аткан күнөөлөрдүн даражалары, даража эмес, бул деңгээлдери айтайлы. Негизи даража деп бул жакшы нерсени даража деп айтса болот. Ошон үчүн бейиштин даражасы болот. Тозоктун даражасы болбойт, тозоктун даракаты болот. Даража туугандар. Biz daima ушул сабак баштаган кезде акыреттеги даражабызды Аллах бийик кылсын дейбиз. Акыреттеги даражабызды Аллах бийик кылсын дейбиз. Мына ушул дүйнөдө кыска бир өмүр сүрүп атабыз. Кыйратып жашаган жерибиз жок. 100төн ашып кетсе тимеле ал тиги баягы өзүнчө бир уникум болуп атат. Бир 100төн ашып кеткен адам тимеле бул субханалла, бул вообще андай бир феномен. Бул дегени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "А'мар уммати ма байна 70 ва 60". Мен үммөтүмдүн мына өмүрлөрү 60 менен 70-тин ортосунда деп. Бул средний продолжительность жизни бүгүнкү күндө бул 60-70 кыяматтын үммөтү. 60-70 жетиштүү. Мына ушул климаттын өзгөрүшү, биздин жеп жаткан ГМО, жеп аткан ушул баягы химикаттар,
кыскасы нерв, душмандык, көрө албастык, ичи тардык, кыскасы толтура. Повод көп. Ар бир инсандын ажалы жөн жерден келбейт. Адам жөн эле жүзүп басып жүрүп эле анан бир күн эле тарс этип эле жыгылып өлүп калсанда туура болбой калбайбы? Ошон үчүн бул адамдагы болгон оорулардын дагы развиваться эткен ошондой өзүнүн развитиясы болот. Инфаркт болордон алдын бул адам андан алдын канча деген ошол этаптарды өтүш керек. Дал ошол сыяктуу эле нерсе бул. Туугандар, мына ошол кыска бир жашоодо бүгүн адамдардын жашаган жерлери бар. Бардыбызга белгилүү болгондой, кайсыл жерге барбагын ошол жерде золотой квадраты болот, же болбосо нежелательный райондор болот, криминал менен болгон, же болбосо дагы неудачный, неблагополучный болгон райондор болот. Ал жерде аламын деген сенин жериң жана ошол недвижимосттин дагы баалары төмөн, золотой квадратта бийик. Адамдар бул нерсеге таң калып сурашпайт, туурабы? Баары соглашаются, билет. Баары билет. Мына резиденция, президент келсе мына ошол жерде токтой турган резиденциясы бар бул жерде. Значит, тегерегиндеги жерлер нормальный. Президент барбайт тоёу өлү махаланын жанына резиденция салбайт. Демек бул бардык адамдарга билинип турат. Бул значит райондун, Бишкектин райондору, илгери Царский село деп мына ошол резиденция ошол жагы эле. Азыр эми райондор пайда болуп туруп, французский, там дагы башка. Кыскасы адамдар бул дүйнөдөгү жашаган, обитать эткен средасы дагы туугандар адамдын жашоосуна өзүнүн значениясы бар. Адамдын жашоосуна болгон өзүнө болгон таасири сөзсүз түрдө бар. Туугандар, Нахаловка менен жашаган жерде и нормальный бир престижный райондо жашагандын айырмасы барбы? Сөзсүз түрдө бар. Адам жашоосуна влияниясы барбы? Албетте бар. Бул 50 жаш, 60 жаш, 70 жаш жашап атабыз ушул жерден. Анан кетебиз. Бул сен ошондой багы түбөлүк калбайсың бул жерде. Бирок бейиште түбөлүк жашайсың. Ошондуктан бейиштин даражасы бийик болгонду жана ошондой багы премиальный эң бийик даражаларда болгонду ар бир мусулман пенде умтулуш керек ошол нерсе үчүн. Ошон үчүн Аллах субханаху ва фидалика фалятанафаси аль-мутанафисун, ушул нерсенин үстүндө пенделер жарышсын деди. Аллах субханаху ва эстафета жарыялады. Жарышсын деди. Мына ушундай даражалар үчүн. Бирок арам жол менен жарыш эмес. Баа жүгүрүп кетип атып сен марафондо чуркап баратсаң, бирин будна подножка берип, бирин аяка тропинкадан ыргыта салып деген эмес. Туугандар, мына ошондой даражага биз жетебиз деп эстафета кылган болсо, Аллах субханаху ошол дайым айтып келебиз, бул жакта спортивный состязаниялар болсо, ошолордун дагы өзүнүн эрежелери бар. Керек болсо мынакей ошол допингтердин айынан дагы керек болсо алган медальдарды лишать этип салып атат Олимпийский комитетте, мисалы. Эрежени бузган үчүн. Анан эң кымбат болгон бейиш бул ушунчалык бир дешевый, арзан деп ойлойсуңарбы? Бул жактагы интригалар менен, бул жактагы жасаган ушундай бир арам иштери менен бейиштин иши дагы болгондо да премиальный ошондой бир эң улуу даражаларына чыгып алып ошол жакта биз жашап обитать этебиз деп дагы мечтать этип атасыңар. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Аль-кайису ман дана нафсаху ва амила лима ба'дал маут, вал ажизу ман атба'a нафсаху хаваха ва таманна аля Аллах." Данышман, акылы, тунук болгон адам ал өлүмдөн кийинки күнүнө иш кылган адам. Алсыз адам ал өзүнүн жанын, өзүнүн каалоолорунун артынан элчитип жиберип, дагы ошол кезде Кудайдан дагы жалган үмүт кылып коюп, Кудайга: "Аллах мээримдүү, Аллах карим, Кудай кечирет, Кудай мээримдүү, боорукер" деп коюп ошентип жүргөн адам деп Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Зина тууралуу сөз баштадык элек, туугандар дагы рейсинен чыгып кетти. Туугандар, мына ошол зина коомдун ичиндеги болгон бул зинанын терс нерселерине гана кыскача мен токтолуп кетейин. Биринчиден, туугандар, зина адамдын үйүнө кембагалдык тартат. Береке болбойт, туугандар. Береке болбойт. Көпчүлүк адамдар жүрөт, мынакей мен ишим жүрүшпөй атат, мен эмнени баштасам болбойт, эмне болду десе, сени бирөө сыйкырлап коюптур дейт. Иши жүрүшпөй аткан адамды дагы бир шарлатан еще акчасын алып атат. Азыр сен дам салып, азыр мен сени кыйратып коемун, мынча акча алып келесиң. Кыскасы ал жакта дагы еще жашоодо баары жасап атат, и мунусу да жасап атат. Причина анда эмес эле. Причинаны башка жерден караш керек эле. Бул адам кичине өзүн оңдош керек болчу. Бул адам, туугандар, зинаны вал айнан тазниян, зина хуа назар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: көз зина кылат, көздүн зинасы назар деди. Бул көз салуу, карабай, карамай, сакалы до колена турат,
Бирок аял кетип атса, аялды карап атат. Колдор зина кылат dedi. Ва зинахум аль-батш. Колдор зина кылат dedi. Ва зинахум аль-батш. Бул дегени ошол кол менен дагы. Поэтому жат болгон аял менен кол кармашы учурашкандан Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты, жат аял менен кармашы учурашкандан колунда чокту кармаган абзел dedi. Эми бул зинанын тугандар адамдын баягы адамгерчилик деген сезимин жоёт. Адамгерчилик сезим жоёт. Бул зинанын карыз экенин баары билет. Сен бирөөнүн кызын бузуп жүргөн болсоң, жашоо бумеранг. Как аукнется, так и откликнется. Bir günü senin жақындарыңа келет ошол нерсе. Айланып келип, сенин үй бүлөңө келет. Сен кызыңан, сенин карындашыңан, сенин жақыныңан чыгып кетиши мүмкүн. Ушундай. Түрдүү ооруларды эми Аллах субханала тааланын бул зинага берип койгон оорулар тууралуу мен сөз кылбайлы го. Сифилис, мынакей бүт адамдардын эң кереметтүү жүзү болгон, мисалы ошол баягы самый мягкий местолордун акырындык менен агып түшүп калышы. Мурду, конечностьтары, кулактары, бул эң кор сүрөт. Аллах тарабынан берген эң кол сүрөт. Спид оорусу. Спидти билесиңер туугандар. Ал спид оорусу эмне? Ал спид оорусу болгону адамдын иммунный системанын полный иштен чыгышы. Все. Иммунный система иштен чыккандан кийин жөн эле бир жөтөлүп грипп болгон адам дагы өлүп кала берет. Температураны да көтөрө албайт, башкасын да көтөрө албайт. Бул толтура. Адамдардын жашоосуна мына ошол коомго дагы бул нерсенин эң жаман таасирлери аябай көп. Тугандар, илгери бул адамдар уяла турган, намыстана турган нерсе болсо билгеси келип, бул нерсени нормально. Адамдар бул нерсеге нормально карап калышты. Эмне үчүн? Чоңоюп калды балдар. Свиданияга кетип атат, да? Апасы еще наряжать этип атат муну. Макияжын оңдоп, еще прическасын оңдоп, молодец, кызым жакшы барып ойноп кел. Түнкүсүн жат, никеси жок, ушул эркек менен коюп жиберип атат. Ушундай ситуацияга биз кабылдык, туугандар. Адамдардын ошол кыздардын ортосундагы болгон түшүнүк, мына ошол девственность деген нерсени, кыздык белгисин Аллах субханала бекеринен жараткан эмес. Эмне үчүн? Эркек деген бул кайраттуу болот. Мусулман кайраттуу болот. Эркек үчүн сүйкүмдүү болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ошон үчүн кыздарга үйлөнгүлө деп кызга үйлөнүүгө үгүт кылган. Эмне үчүн? Бир гана жалгыз өзүнө багыштаган аял затын эркек сыйлап, ошону көтөрүп жүрөт ошону. Ошондуктан туугандар мына ушул нерселер аябай көп. Бизде ушул понятиялар баш аламан болуп баштаган кезде биз бул нерсени нормальный норма деп түшүнүп баштадык. Бул деген нормальный норма эмес. Кыздардын арасында кыздыгынан дагы эле бошо албай, ошол нерсеси менен жүргөн болсо, алар үчүн бул деген баягы артта калган бир лохтордун категориясында деген түшүнүк алардын аң сезимине кирип кетти. Мына ошондой сезимдер, адамдын түшүнүктөрү бузулган кезде туугандар бул бардык нерсе башаламандык болот. Коомдук бул бир гана адамдын үй бүлөлүк деңгээлиндеги болгон бардак эмес, бул коомдук деңгээлде. Айтабызбы, семья это ячейка общества. Семья бул кичинекей бир мамлекет. Ошол мамлекеттин бюджети кандай? Ошол мамлекеттин анын духовный, моральный, нравственный тармагы кандай өнүгүп атат, кандай? Ошол нерсеси көзгө көрүнүш керек. Мына ошол үй бүлө, бактылуу үй бүлө, баягы көзүн башка бирөөлөрдүн дүйнөсүнөн арттырган, байга теңелген, жок каниет кылып, мына ошол каниеттүүлүк менен эгерде бул жашаган ыймандуу үй бүлө боло турган болсо, туугандар, мына ошол коом ыймандуу үй бүлө болуп эсептелет. Бүгүн адам өзү чалынып, жыгылып түшүп атса дагы, ким күнөөлүү? Бийлик күнөөлүү. Чалынып жыгылган үчүн өзү бузуклуктун көкүрөгүнө чейин, белине чейин ошол бузуклуктун ичинде батып жүрөт. Бул адам ал нерсени оңдойн деген нерсеси жок. Бул адамдын оюнда мындай болуп атат. Баягы орустарда бир айткан сөзү бар, туугандар. Хорошо там, где нас нет дейт. Маанисин билесиңерби? Биз жок жерде, ошол жерде жакшылык бар деп атат. Бул дегени мен өзүм жаманмын деген сөздү аңдадым. Сен кай жерге барба, ошол жерде ошол эле көр. Мамайдын көрү дейт го, кай жерге барба мамайдын көрү дегенде, ал мамайдын көрү эмес, ал сенин көрүң. Потому что адам өзүнүн проблемаларынан, өзүнүн көйгөйлөрүнөн, өзүнүн жамандыгынан, өзүнүн эки жүздүүлүгүнөн бул адам эч качан кутулуп кетпейт. Кайсыл жерге барса дагы ошол өзү. Кайсыл жерге барса өзү. Ошондуктан бул адамды карасаң, зашкаливать этип аткан сезимдери бул көрө албастык, ичи тардык, душмандык, башка ийгиликтерин көрө албайт. Ийгиликтүү же бай болгон адамдын баары бул адамдын көзүндө ууру, коррупционер. Все, бул адамдын көз карашында законный, мына ошол байлык деген нерсе жок. Бул постоянно коррупционерлерди көрөт.
только бийликтеги жаман адамдарды көрөп, бул оңдош керек. Революция, мынакей 3 жолу революция болгон, Кыргызстан оңдолсо оңдолуп кетет эле революция менен. Оңдолбой атат. Ел оңдолмоюнча Аллах Таала Куранда айтып атат: "Инналлаха ла югайру ма биқаумин хатта югайру ма би анфусихим." Аллах өзү элдин өздөрү өзгөрмөйүн, Аллах алардын абалын эч качан өзгөртпөйт. Ошондуктан кичине ар бир инсан өзү оңдогонго аракет кылыш керек. Айыптууну эле истей бербей, айыптууну истей бер. Мен өткөндө айттым го, азыркы бийлик дагы бийлик келсин, башка келсин, башка бийлик келсин, правительство келсин, президент келсин, полный аппаратты алмаштыр. Ой, жаңылар келиш керек, эскилер эмес, жаңылар дейт. Хорошо, жаңылар келсин, Кыргызстан эли кабыл алабы. Машалла деп ушинтип тимелеп жаннат болуп кетер. Болбойт. Кыргызстан канча областтан туруп атат? Мынакей Талас, Баткен, Бишкек, мынакей Ысык көл, Нарын, кайсыл жерден болсо бизде трайбализм күчтүү. Трайбализмди бир гана Аллахка болгон ишеним, иман гана куткарат, тазалайт. Түндүктөн келген президентти эч качан түштүк жактырбайт. Түштүктөн келгенди түндүк жактырбайт. Кыскасы ушундой. Кайсыл президент кайсыл жерден чыкпасын, ошонун тегерегинен дагы душмандары башкасы чыга берет. Ошон үчүн өткөндө айттым эле, бейиштен бир президент түш керек биз үчүн. Эч кандай компроматы жок. Бул иши тамак жеген, аял менен жатпаган, ушул эч нерсе жок. Жөн эле бир периштени Кыргызстанга алып келип президент кылып коюш керек. Ушул. Туугандар, Аллах субхана таала бардыгыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирсин. Бул зинанын уландысын кийинки сабактарда кылабыз. Туугандар, бул толугу менен болбой калды. Ошондуктан Аллахым өзү туура жолдон адаштырбасын. Туугандар, Аллах Таала Куран Каримде, бул Куранды Аллах бизге айтып атпайбы? Худа лил муттакин деп. Таквалуу адамдар үчүн болгон бул жолдомо. Биз инструкция деп коебуз. Мына ошол Куранда туугандар баягы өлгөн адамдар, мен эгерде тирилип мо жашоого кайтып дагы келип калсам деген адамдын эңсегени эмне болот экен дебейсиңерби? Эмне дейт? Мисалы барбы туугандар? Мына мисалы айтайлык, бирөө ошондой бейбаштык кылып эч качан ушу бейбаштыгынан токтогой, анан кийин акыры айтайлык ошол 10 жыл, 15 жыл анан кийин бул кесилип, ошондой баягы чектелип, ошондой бир камакта абакта отуруп калды. Албетте бул адамдын ичинде ошондой сожаление, бушайманды деген нерсе болбой койбойт эмеспи? Үй бүлөсүндө мен мындай кылбаптырмын, балдарым мону сурап атты эле, ошо балдарымды ошону жасап аптырмын, кыздарым мындай деп атты эле, ошолорду жасап бербептирмин, эми ошентсем болот эле го деген канча бул кыска дүйнөдөгү арман канча. Эми адам өлүп калды. Бул дүйнөдөн кетти. Ал адамдын көзү ачылды. Ал адам эми маселеге, Курандын аяттарына, Пайгамбар саллаллаху алейхи хадистеринин ушул маселе сабактарга эч кандай муктаждыгы жок, кереги жок. Эми эмне кереги бар? Ал маселени алып барып айтканы менен ага кереги жок. Эмне үчүн дегенде, бир дагы алым ушу көрбөгөн нерсени, бул ошол маселенин акыйкатын, маңызын бул өзү көзү менен көрдү. Туугандар, бу илмул якин эмес, бул айнул якинге жетти. Айнул якин. Көз менен көрдү. Акыретти периштелерди өз көзү менен көрдү. Кабырда жаткан болсо ошол жердеги сюрпризтердин баарын көрдү. Анан бакта адамдар багы бир пакеттерге жыландар салып алып, коккуш, периште, азап экен. Субханалла, ал жылан ал жыландан корккондор үчүн ал жерде кичине эме болуп атат. Чынын айтканда, жыланды бүгүн жеп атат адамдар. Туура, акыреттеги кабырдын жыландары кооптуу, өтө. Бирок андан түрдүү башка азаптар бар. Мына ошол өлүп калган адамдын арманы, анан кийин эңсегени, эгерде мага бир шанс берилип, Кудай мага дагы бир жашоо берсе, мен садака кылмакмын дейт. Туугандар, ошон үчүн садаканы азыр кылып алгыла. Азыр тирүү кезде, мүмкүнчүлүк бар кезде садака кылып ал. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан ушул сөздөрдүн бири ихтаним хомсан кобла хомсан. 5 нерседен алып 5 нерсени пайдаланып алганды жакшы билгин, ошону пайдаланып ал. Жаштык барбы? Карылыктан алын жаштык менен. Пенсияга чыкканда анан ибадатка киребиз дагы, акыйкат ошондо келгенде анан баштайбыз. Ажылык бул не только материальный, финансовый ибадат, бул и физический ибадат. Эмне үчүн дегенде ал жакта километрлеп сен жүрөсүң, давкада жүрөсүң, ыссы күн кайнап атат. Туугандар, ошондуктан
Егер Меккенин, Мадинанын тегеректерин bir швейцарский рай кылып койгондо, билбейм, ал жерде барып адамдар жашап ошол жерде жүрүп алмак. Ал жер кагыраган чөл. Аллах данышман зат. Мээримдүү жараткан Аллах, Кудайым, жашоодо биз билип билбей жасаган күнөөлөрүбүз, кемчиликтерибиз толтура баарын мойнубузга толугу менен алып, Кудайым, сенден кечирим сурайбыз. Аллахым, мына ушул жерде кол көтөрүп турган ар бир пендеңдин кандай дуа тилектери болсо Аллахым өзүң орундат. Кимде-кимдин карыздары болсо, кыйынчылык түйшүктөрү болсо Аллахым өзүң жеңилдеттин. Кудайым, я Раббана, перзент сурагандарга Аллахым өзүң перзент бер. Кыз сурап аткандарга кыз, Кудайым, уул перзент сурагандарга Аллахым өзүң уул перзент бергин. Кудайым, жасаган ихсан ушул садакаларын Аллахым кыямат күндө жакшылыктар таразасында оор жана салмактуу кылып, Кудайым, кабыр азабынан дагы, тозок азабынан дагы Аллахым өзүң калкан кылгын. Жараткан мээримдүү Аллах, ыймандуу, ийгиликтүү жашоо кечирип, акыретке барганда арманыбыз азыраак болсун. Жараткан Аллахым, кечир бизди. Кудайым, Аллахым өзүң кечир бизди. Кыргыз элибизге Аллахым ынтымак бер. Кудайым, ушул трибализм менен, уруучулук менен оорубастан бөлүнүп жарылганда Аллахым таштап, жүрөктөрүбүзгө Кудайым ушул ооруларды чыгарып, Аллахым бекем ыйман салчы. Мээримдүү Аллах, кыргыз элибизге ынтымак берчи. Кудайым, Аллахым, элибиздин үстүндө турган ошол бийлик элерине, өз жерине, өз элине кайрымдуу, өз элине күйүмдүү болуп иштеп, иш алып барганда Аллахым аларга насип эткин, я Раббана. Аллахым, ушул элибиздин, биздин мамлекетибиздин, журтубуздун тынчтыгын, жетишин каалап, ушул жакта бөлүнүп жарылгандык каалап, ошол сырт жактан көз арттырып, биздин дагы биз билип билбеген жер астындагы кендер үчүн, байлыктар үчүн, дагы башка бир дүйнөлүк максаттар үчүн көз арттырган жаман адамдардын жаман ойлорунан Аллахым өзүң алыс кылгын, я Раббана. Ошол жамандыктардын баарын өздөрүнө кайтар, я Аллах. Аллахым, ыйманыбызды бекем кыл. Аллахумма салли ва салли ва барик аля набийина ва хабибина ва саййидина Мухаммад ва алейхи ва сахбиhi